Саламатсыздарбы? Өлкөбүздүн келечеги болгон өрнөктүү окуучуларым жана урматтуу ата-энелер. Силердин жакшы окуп, жакшы жүрүшүңөр коомго кошкон үлүшүңөр. Сиздер менен мен Аманжан кызы Мээрим, номер 1 Октябрь орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Сиздер менен бүгүн окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 8 класстын адабиятынан 4 чейректин 1 сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын алдында ата-энелерибиз менен биргеликте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинен үзүндү ырдап, патриоттук сезим менен сабакты баштап Эмеси сабагыбыздын темасы Түгөлбай Сыдыкбеков жана анын Көк серек чыгармасы. Сабагыбыздын максаты акын жөнүндө маалымат алабыз. Көк серек чыгармасы тууралуу түшүнүк алып, өз алдынча ой жүргүзөбүз. Жаныбарларга аяр мамиле жасоого тарбия алабыз. Сабактын тиби жаңы теманы өздөштүрүү сабагы, сабактын формасы онлайн сабак. Эң алгач улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндө анын өмүр баяны тууралуу маалымат бере кетейин. Кыргыз элинин көрүнүктүү жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков Ысык көл өрөөнүнүн Түп районунун Кең суу айылында 1912 жылы 14 майда боз үйдө төрөлгөн. Жазуучунун апасы 17 бала төрөп, бирок ошол кездеги чечек оорусунан балдарынын көбү чарчап калат. Жүрөктөрү ооруп кан жутуп турган кезде башына бакыт конуп дагы бир уулду болушат. Ар кандай оруудан корккон ата-эне атын Түгөлбай коет. Көп деген ырым-жырымдарды жасатышат. Бирок Түгөлбай 2 жашка чыгаарда атасы бул дүйнөдөн кош айтышат. Андан кийин эне тарбиясында өсөт. Оор кыйынчылыктарды башынан өткөргөнүнө карабастан окуусун таштабай улантып, Фрунзедеги айыл чарба техникумуна кирет. Бирок ден соолугуна байланыштуу окуу менен коштошот. Узак жылдар бою оору менен кармашат. Эрктүүлүгү жеңип, оорусунан айыгат. Өзүнчө окуп, иштеп, максатына жетет, жазуучу болот. Жазуучунун Күрөш, Баатырлар, Акын Булбул ыр жыйнактары жарык көргөн. Атамекендик согушка арналган Тарбия, Муздакта, Биздин замандын кишилери аттуу аңгеме повесттерин жазып өткөн. Кыргыз элинин улуу жазуучусу 1997 жылы бул дүйнөдөн кош айтышат. Кымбаттуу окуучулар, азыркы кырдаалга байланыштуу бардыгыбыз үйдө отурабыз. Мугалимдин берген ар бир сабагын аткарып, чарчап жатсак керек. Эмесе балдар, бардыгыбыз ата-энелерибизди кошуп алып, биргеликте аң сезимибизди, дене мүчөбүздү эс алдыруу максатында кыргыздын улуттук бийин бийлеп алсак.
Кана эмесе жаңы дем күч менен жазуучунун аңгемесине көңүл бурабыз. Аңгеме тууралуу үстүртөн түшүнүк берип өтөйүн. Сиздер болсо көңүлүңүздөрдү кум коюп угуп туруңуздар. Аңгемеде карышкылардын үй-бүлөсүнүн эркеги Көксеректи адам баласы мергенчилер аты өлтүрүп кетишет. Ургаачысы кичинекей бөлтүрүктөрү менен калып, алардын убайын тартып, күнүмдүк жан сактоого аракеттенишет. Карышкырлар да адам сыяктуу эле жашоо тиричилик үчүн күрөшөт. Бул карышкырлардын үй-бүлөсүндө 5 бөлтүрүк болгон. Айлар жылга айланды. Көк канчыктын ошол бөлтүрүктөрү эми ар бири киреңдеген көкжал болушту. Күндөрдүн биринде жыт алып, апасы алдыда келе жатып, байкабай оң колун билегинен капканга чаптырат. Өзүнүн сөөгүн өзү кемирип, карс-карс эттирип, чайнап капкандан бошонот. Сөөгүнүн какшаганына чыдабай, энеңер карыды, кор болду, эми силер өз тукумуңарды улай бергиле. Мен ушул жерде чычкандар чыгып калса жеп, чыкпаса ачкадан өлөптүрмүн, деп балдарына кайрылат. Көкжалдары болсо көздөрүнө жаш алып, тарап кетишти. Мына ушундан улам бөрүлөрдүн көз астындагы кара тамчы пайда болгон экен. Эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакты жыйынтыктоодо мен жогоркудагы жазуучунун аңгемесинен суроо даярдадым. А силер болсо суроого өз алдынча туура ой жүгүртүп, жоопторун жазасыңар. Биринчи суроо. Аңгеме эмне жөнүндө болду? Экинчи суроо. Жан багуу үчүн жырткычтар кандай кам көрөт? Ал эми үчүнчү суроо. Башка жаныбарлардын жашоосу кандай? Салыштырабыз. Үйгө тапшырма. Аңгемени элестетүү менен сүрөт тартып келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.